Казакстанда тек учак кулап 4 адам каза болду. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жарандык авиация комитетинин маалыматына таянып жергиликтүү басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, кечээ 23 февралда түндүк Казакстан облусундагы Чапорино конушунан 6 чакырым алыстыктагы Ми-8 тик учагы ийгиликсиз конгон. Анын кесепетинен 4 киши каза болуп, дагы 2 жаран жаракат алышкан. Жабыркагандар ооруканага жеткирилген. Маалыматка караганда, Казтрансойл компаниясынын буйрутмасы менен мунай куурун айланып учуп жүргөн тик учакта 5 экипаж мүчөсү жана 2 жүргүнчү каза болгон. Кырсык болгон жерде Казакстандын өнөр жай жана инфраструктуралык өнүктүрүү министрлигинин транспорттагы кырсыктарды жана инциденттерди иликтөө департаментинин кызматкерлери иш алып барышууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ мөөнөтү бүтсө же жаңы миграционная карта керек болсо, чек ара кызматы Асылбекке чалып кабарлашсаңыздар болот. Телефон номери +7 926 929 1820, WhatsApp кызматы 24 саат иштейт. Өзү без пересадка, без посредник документке жардам берип, чек арага алып барып келет. Ишеничтүү, көп жылдан бери каттаган жигиттерибиздин бири. Үйдөн да алып кетет, келишим баада. Машина жылуу, жумшак, комфортный. Анда кайрылсаңыздар болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусунда жумушчу сапары менен жүрөт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлайт. Иш сапардын алкагында Акылбек Жапаров Баткен облусунун Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү орун алган каргашалуу окуялар учурунда талкаланган турак жайлардын ордуна салынган үйлөрдүн сапаты менен таанышат. Эске салсак, жалпысынан 418 үй жарактан чыккан. Анын ичинде Баткен районунда 317, Лейлек районунда 100 жана Баткен шаарында 1 турак жай талкаланган. Ошондой эле Жапаров Баткен жана Ош облусунда болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен бузулган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын көчмө отурумуна катышат. Бишкек шаарында чет элдик жаранды тамашага салган тиктокер Асхат Омуров коомчулуктан кечирим сурады. 19 февралда Чүй Абдрахманов көчөсүндө чет элдик жаранды тамашага салган пранкман кечирим сурайм, коомчулукка терс таасирин тийгизген видео тарап кетти. Анда башка дагы жаман пранктарым болсо кыргыз элимден кечирим сурайм, экинчи кайталанбайт, деди ал. Буга чейин Асхат Омуров аттуу тиктокчунун Бишкектин чок ортосунан чет элдик жаранды тамашага салган видеосу тараган. Бул видео коомчулуктан наразычылык жараткан. Акыркы 19 февралда 2023 жылы тарткан Чүй Советский көчөсүндө подземканын алдына тарткан пранкым Ирастаренский тарткан пранкым, ошодон кечирим сурайм. Коомчулукка тез таасир эткен видео тарап кетти. Ошодон аябай кечирим сурайм. Андан башка жаман пранктарым болсо кыргыз элинен кечирим сурайм. Экинчи кайталанбайт. Бүгүн 24 февралда кыргызстандык спортчулар Айсулуу Тыныбекова, Айпермедет кызы жана Мерим Жуманазарова Египетте өтүп жаткан Ибрахим Мустафа эл аралык мелдешинде күчүн сынай башташат. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсүнүн сайтында маалымдалган. Маалымдалгандай, Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшү боюнча 62 кг салмакта мелдештин 1/8 финалында франциялык Амелин Дуар менен күрөшөт. Мерим Жуманазарова 68 кг салмакта болгариялык Юлиана Иеновага каршы, Айпермедет кызы 76 кг салмакта германиялык Франца Рейдлет менен кармашат. Эскерте кетсек, буга чейин аталган мелдеште Акжол Махмудовдун агасы Сыймык Махмудов жана Разак Бейшекеев коло медаль уткан. Александрия шаарында өтүп жаткан турнир 21 февралда башталган. Ал эми 25 февраль күнү жыйынтыкталмакчы. 8 марттан тарта Мас абалында рольга олтурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Буга чейин укук бузуулар кодексинин 193 беренесинде көрсөтүлгөндөй, Мас абалында унаа башкарган айдоочуларга 17.500 сом өлчөмүндө айып салынып же коомдук жумуштарга тартылып келген. Жаңы мыйзам долбоору боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан демилгеленип, 2022 жылдын 29 декабрында жогорку кеңеш кабыл алган. Эми документке өлкө башчы Садыр Жапаров кол коюп, мыйзам 12 күндөн кийин күчүнө кирери маалым болду.
Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп Каныбек Иманалиев дайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы маалымдайт. Билдирмеге караганда тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Каныбек Иманалиевдин талапкерлиги билим берүү жана илим министринин кызматына дайындоо үчүн жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилген. Белгилей кетсек, буга чейин аталган кызматты Уланбек Мамбетакунов аркалап келген. Президент Садыр Жапаров жаңы дайындалган Кыргызстандын Индия Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Аскар Бешимовду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык өлкө башчысы бир катар конкреттүү милдеттерди коюп, Кыргызстан менен Индиянын ортосундагы жакшы саясий диалог түзүлгөнүн жана кызматташтыктын бардык багыттары боюнча жемиштүү кызматташууну өнүктүрүүгө мүмкүндүк берген терең өз ара түшүнүшү бар экенин белгиледи. Садыр Жапаров Индия экономикасы өнүккөн өлкө жана түрдүү продукцияларды сатуу рыногу чоң, андыктан эки тараптуу соода экономикалык мамилелерди мындан ары өнүктүрүү маанилүү экенин баса белгиледи. Президент Кыргызстанда потенциалдуу инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн эске алуу менен элчиге аларды өлкөгө тартуу боюнча дайыма активдүү иш алып барууну тапшырды. Бишкекте айдоочу жөө өтмөктөн өспүрүм кызды сүзүп кетти. Окуя Асанбай Кичи районунда орун алганын милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, кырсыкта жабыркаган кыз болжол менен 12-14 жашта болгон. Ал эми унаанын айдоочусу аял киши экени маалымдалды. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иш алып барып жатышат. Кыз тез жардам унаасы менен ооруканага жеткирилген. Учурда териштирүү иштери улантылууда. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.